Жардам бергиле. Сабырбек Жумабеков олигархтарга кайрылды. Республика боюнча ковид илештирип алгандардын жалпы саны 6767ге жетти. Анын 2655 айыгып 76 киши көз жумду. Акыркы маалымат боюнча 638 бейтап стационарда дарыланып жатса, анын 19-у реанимацияда. Ал эми үй карантининде 3398 киши дарыланууда. Белгилүү дарыгер Сабырбек Жумабеков жеке баракчасы аркылуу Кыргызстандын олигархтарына кайрылып жардам сурады. Анын айтымында учурда эуфилин, дексаметазон, адреналин, гепарин, фраксипарин, кальций, глюконат, аналген, димедрол, диклофена, кетанал сыяктуу дарылар жетишсиз болууда. Урматтуу бизнесмендер, олигархтар, өлкөдө көзгө көрүнбөгөн душман менен күрөш жүрүп жатат. Бир күндө болжол менен дарылоого муктаж миңдей бейтап кайрылууда. Өкмөт менен саламаттыкты сактоо министрлиги Ганси базасында 1000ден ашуун орун даярдады. Министрлик дары-дармекти тийиштүү көлөмдө алууга жетишпей жатат. Мындан улам биз медиктер сиздерден жардам сурайбыз. Дары-дармек, оксигенератор сыяктуу медициналык жабдуу керек. Эуфилин, дексаметазон, адреналин, гепарин, фраксипарин, кальций, глюконат, аналген, димедрол, диклофена, кетанал, шприцтер жетишсиз. Кан куюучу система, спирттелген кол арчылар, коргоочу костюмдар, көз айнек зарыл болуп турат деп жазган Жумабеков. Дарыгер жардам боюнча жоопту куратор деп Чыңгыз Нарымбаевди көрсөтүп, телефон номерин кошо жарыялаган. Кайдыгер карабагандарды кошулууга чакырабыз. Бишкекте элдик штаб түзүлдү. Бишкекте жарандык активисттер тарабынан элдик штаб түзүлүп иштей баштады. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев Фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Урматтуу достор, өлкөнүн патриоттору, жарандарыбыздын тагдырына кайдыгер карабагандарды биздин штабка кошулууңуздарды суранабыз. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин жанында уюштурулган республикалык штабка кошулуңуз. Учурдагы эпидемиологиялык кырдаалга жана тез жардам унааларынын жетишсиздигине байланыштуу ыктыярчыларды, алардын унаасы менен кошулууну өтүнөбүз. Бардык чыгымдарды өз мойнума алам деп жазган депутат өз билдирүүсүндө. Ошондой эле азыркы учурда команда 5 унаа уюштурганын, бирок алар аздыкыларын кошумчалап, зарыл болгон учурда кошумча керебеттерди орнотуу үчүн өзүнүн кеңсесин берүүгө даяр экенин билдирди. Лукашенко: биз коронавирусту жеңдик. Бүгүн 3-июлда Белоруссияда эгемендүүлүк күнү белгиленүүдө. Бул күнгө карата Александр Лукашенко мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде өлкө коронавирусту жеңгенин билдирди. Биз илдетке каршы күрөшүүнү токтотпойбуз, бирок биз бүгүнкү күндө жеңдик деп айтсак болот. COVID-19 менен жеңгенден кийин ак кызматын өтөп жаткан дарыгерлер менен өзүнчө сөзсүз жолугабыз деген мамлекет башчысы. Акыркы маалыматтарга таянсак, Белоруссияда вирус инфекциясы 62698 адамдан аныкталды. Алардын 405-и каза болсо, 48738 бейтап илдеттен сакайган. Тышкы иштер министрлиги Сол Илесктеги жарандарды кайтарып келүү аракетин баштады. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдайт. Мекендештерди жерине кайтаруу иштери улантылууда. Алса Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Россия Федерациясына жана Казакстан Республикасына Сол Илеск шаарынан жарандарды алып кетүүгө жашыл коридор берүү үчүн кезектеги нота жөнөттү деп айтылат маалыматта. Сооронбай Жээнбеков: бүгүнкү күндө журт биримдигин сынай турган мезгил. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков саламаттыкты сактоо тармагынын кызматкерлеринин кесиптик майрамы, медицина кызматкеринин күнүнө карата кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Мамлекет башчысынын кайрылуусу: урматтуу биздин дарыгерлерибиз, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Баарыңарга бекемден соолук, амандык, жакшылык жана түйшүктүү ишиңерде ийгиликтерди каалайм. Башыбыздан кечирип жаткан кыйын учурдун негизги жүгүн сиздер көтөрүп жатасыздар. Өмүрүңөргө болгон коркунучка карабай, биздин амандыгыбыз үчүн күнү-түнү тыным көрбөй күрөшүүдөсүңөр. Берген антыңарга бекем туруп, милдетиңерди бийик жоопкерчилик менен аткаруудасыңар. Сиздердин бул каармандыгыңарга таазим кылабыз. Таза ниет, ак эмгегиңер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Мээнетиңердин акыбети кайтып, айыгып чыккан
чыккандардын саны көбөйүүдө. Тилекке каршы бул илдеттен мекендештерибизди да жоготуп алдык. Милдетин аткарып жүрүп каза болгон медиктерибиз да бар. Бул баарыбыз үчүн орду толгус жоготуу. Өз жакындарынан айрылып калган мекендештериме терең кайгыруу менен көңүл айтам. Ушул оор күндөрү бардык кыргызстандыктар силердин кайгыңарды тең бөлүшөбүз. Кайтыш болгондордун бейиши болсун деп тилейбиз. Урматтуу медицина кызматкерлери, сиздердин эмгегиңер жогорку баага татыктуу. Медиктердин статусун жогорулатууга, өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал шартында иштегендерди материалдык колдоого багытталган мыйзамга өзгөртүүлөр кирди. Сиздерди колдоо жана коргоо ишин улантабыз. Пандемия саламаттыкты сактоо тармагындагы теңиреп кеткен көйгөйлөрдү ачыктады. Алардын баарын жоюп, тармакты башкарууну жолго коебуз. Болбосо улут саламаттыгы чоң коркунучка туш болоорун баарыбыз ушул күндөрү көрүп жатабыз. Урматтуу мекендештерим, элдет менен күрөшүү адам өмүрүн сактоо үчүн бардык иш-чаралар жасалып жатат. Ошого карабай өлкөдө абал татаал бойдон калууда. Дарыгерлерге болгон муктаждык жогорулап, адистердин жетишсиздиги курч маселе болуп турат. Мамлекеттик эмес клиникалар, коргоо жана күч органдарынын ооруканалары, аскер врачтары ишке тартылат. Медициналык окуу жайлардын жогорку курстарын студенттеринен турган ыктыярдуу бригадаларды түзүүгө чакырам. Бизнес социалдык тилектештик көрсөтүп, медиктерибизди колдойт деп ишенем. Элдет менен күрөшкө жардам берип, кол сунган мекендештериме ыраазычылыгымды билдирем жана баарыңарды кайдыгер калбоого чакырам. Бүгүнкү күндөр журт биримдигин сынай турган мезгил экенин унутпайлы. Ушундай оор мезгилде да өз капчыгын толтургусу келгендерди эл душманы деп ачык айтам. Дары-дармектердин, бет каптардын өздүк коргонуу каражаттарынын баасын көтөргөндөр жазасыз калбайт. Кадырлуу калайык журтум, урматтуу мекендештерим, Кудайдын колдоосу менен бекем биримдигибиз менен бул оор күндөрдү дагы жеңебиз. Мамлекет тарабынан зарыл иштердин бардыгы толук бойдон аткарылат. Ар бир мекендешиме бекем ден соолук тилейм. Ар дайым элибизде аманчылык, жерибизде тынчтык болсун. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды жараткан Кудайым өзү колдосун. Абылгазиевке карата башкы прокуратурага арыз жазылды. Жактоочу Канат Хасанов башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго экс-премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиевке карата кылмыш ишин козгоо үчүн арызы менен кайрылды. Бул арызды бирдиктүү рейистерге Мухамбеткалы Абылгазиевке өзүнүн ыйгарым укуктуу премьер-министрлик кызмат учурундагы өлкөдөгү болуп жаткан абалга шалаакылык кылгандыгы үчүн кылмыш ишин козгоп каттап коюуңузду өтүнөм. Ал кызмат ордунан шалаакылыгы менен коронавирустун таралуусун алып келди. Бул кайдыгерликтен улам 120га жакын адам көз жумду. Мындай мамилеге өтө оор кылмыш иши козголушу керек деп баса белгилеген Канат Хасанов. Эске сала кетсек, Мухамбеткалы Абылгазиев 15 июнда жазган арызынын негизинде отставкага кеткен. Казакстан Токаев карантин киргизүүнү тапшырды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 29 июнда карантин чараларын кайра киргизүү боюнча план иштеп чыгууну тапшырды. Ал видеоконференцияда Казакстанда вирустун жайылып жатканына байланыштуу облус жетекчилерин, мамлекеттик мекемелердин башчыларын жана министрлерди сындады. Өлкөдө 11-айдан бери өзгөчө абал алынгандан кийин вирусту жугузуп алгандардын саны 7 эсеге көбөйдү. Казакстанда акыркы сутка ичинде вирус жуктурган 1495 учур катталды. Анын ичинде 1003 жаранда оорунун белгилери байкалган эмес. Алматыда 59, Нур-Султанда 57, Чыгыш Казакстанда 51, Карагандада 49, Шымкентте 38, Актөбөдө 34, Батыш Казакстанда 31, Костанайда 27, Атырауда 23, Түндүк Казакстанда 22, Алматы областында 19, Түркестанда 14, Кызыл Ордодо 11, Акмолада 10, Жамбылда 10 жана Мангистуада да 6 адам вирус жуктуруп алган. Казакстанда коронавирусту жалпы 21819 адам жуктурган. Алардын 13008 адам айыгып, 188 каза болгон. Хабиб Нурмагомедовдун атасы жана машыктыруучу Абдулманап Нурмагомедов каза болду. Бул туурасында Чечен Республикасынын башчысы Рамзан Кадыровго таянуу менен РИА Новости билдирди. Абдулманап Нурмагомедов Москвадагы клиникалардын бирине жаткырылган. Ага эки тараптуу пневмония деген диагноз коюлуп, андан кийин инсульт алган. Уулу жана окуучусу Хабиб анын абалы оор экенин айтып келген. Өзбекстан Кыргызстанга жардам иретинде 100 даана жасалма демалдыруучу аппарат, 50 даана кычкылтек концентраторун жөнөттү. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Ибрагим Жунусов билдирди. Анын айтымында учурда бул жүк жана башка дары-дармектерди жүктөгөн учак Ташкенттен Бишкекти көздөй учуп чыкты.
Бул жардам Кыргызстанга керек учурда жөнөтүлүп жатат. Азыр Бишкекке 1 сааттан кийин учак барып конот. Эки элдин достугунун белгиси, эки өлкө ортосундагы ынтымак барган сайын бекемделип жатат. Элчи Жунусов коңшу өлкөнүн бийлиги буга чейин да бир нече жолу гуманитардык жардам жөнөткөнүн кошумчалады. Кыргызстанда кийинки күндөрү вируска кабылган жана өпкөсү кагынган жарандар көбөйүүдө. Ооруканаларда орундардын, жасалма дем алдыруучу аппараттардын жана кычкылтек концентраторлорунун жетишсиздиги байкалууда. Бул жабдыктарды сатып алыш үчүн жергиликтүү ыктыярчы жарандар, уюмдар каражат чогултуп жатат. 2-июлда премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөт Кытайдан 500 дана кычкылтек концентраторун сатып алганын жана ал 3-июлда Бишкекке учак менен жеткирилерин айтты. Премьердин билдиргенине караганда, ушул тапта саламаттыкты сактоо мекемелеринде 572 аппарат, 610 кычкылтек концентратору бар.